Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кыргыз тили сабагы. Номер 13 гимназия мектеби. 2 класс. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн 27 апрель. Сабагыбыздын темасы Эгин айдоо байлык жыйноо. Здравствуйте, уважаемые ученики! Тема урока «Посеешь урожай, пожнешь богатство». Балдар, бүгүнкү сабакта биз дан өсүмдүктөрүнүн түрлөрүн менен таанышабыз, жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз, көнүгүү иштейбиз жана жазуучу Касым Тыныстановдун арпа менен буудай жомогун окуп жана которобуз. Китебиңердин 76 бетин ачып, жаңы сөзгө көңүлүңөрдү бургула. Дан, зерно, дан эгиндери, зерновые посевы, буудай, пшеница, арпа, ячмень, сулуу, овес, кара буудай, рожь. Еще раз. Дан, зерно, дан эгиндери, зерновые посевы, буудай, пшеница, арпа, ячмень, сулуу, овес, кара буудай, рожь. Азаматсыңар балдар. Балдар, китебиңердин 77 бетиндеги 3 көнүгүүнү аткарабыз. Клеткалардан дан эгиндеринин 4 аталышын таап жазгыла. Найдите и напишите 4 названия зерновых растений. 1, 2, 3 клеткалардан 4 дан эгиндеринин аталышын таап жазабыз. Мен силерге ишенем балдар. Силер дагы мындай кылып жаздыңар деп ишенем. Азаматсыңар балдар. Демек 1 клеткадан буудай деген сөздү таптык. 2 клеткадан жүгөрү, это кукуруза. 3 клеткадан арпа, ячмень. 4 клеткадан сулуу деген сөздү таптык. Азаматсыңар балдар. Балдар, келгиле эми Касым Тыныстановдун арпа менен буудай деген жомогун чогуу окуйлу. Арпа менен буудай. Жүр, буудай, алтын чыккан жерге барып өсөлү, деди арпа. Мурутуң узун болгон менен акылың кыска экен, арпам. Биз эмне үчүн алтынды издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет, деди буудай. Арпа, буудай аш болот, алтын, күмүш таш болот деген кыргыз макалы бар. Арпа, буудайың көп болсо, алтын өзү келет. Балдар, текст түшүнүктүүбү? Келгиле которолу. Ячмень и пшеница. Идем, пшеница, будем расти, где золото есть, сказал ячмень. Эх, ячмень, ты мой, хотя усы у тебя длинные, зато ум короткий, оказывается. Зачем идти искать золото? Оно само к нам придет, сказала пшеница. Есть кыргызская пословица: ячмень, пшеница будет пищей, золото и серебро будут камнями. Если будет много ячменя и пшеницы, золото само придет. Балдар, бул жомоктун мааниси мындай. Эгерде биз мыкты билим алсак, жакшы окусак, ийгиликтер, байлык, жакшы жумуш бизди өзү издеп келет. Демек, китеп окугандан качпайлы. Смысл этой сказки заключается в следующем. Если мы будем хорошо учиться, получим высокое образование, успех, богатство и счастье сами найдут нас.
Азаматсыңар балдар, мен силерди абдан жакшы көрүм жана абдан сагындым. Ребята, вы молодцы. Я очень соскучилась по вас. Я очень сильно вас люблю. Балдар, эми үй тапшырмасын жазып алабыз. 76 беттеги жаңы сөздөрдү жаттайбыз. Ребята, записывайте домашнее задание. Страница 76. Выучить новые слова. Балдар, кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта тургула. Ребята, до свидания.